Мен өзүм Скөл областынын Төп районунун Сардуу айылынан болом. Ошакта төрөлүп, өсүп, бирок Бишкекте окугам. Спец интернатта көз боюнча. Чоң ата, чоң энемдин колунда өскөм. Кичинекейимде да больницага жатып калгандыктан врачтардын мага кылган мамилесин аябай жактырып калдым. Чоң атам кичинекей кезимен эле мени доктур кызым деп калчу да. Айткан сөзү ушул эсимен кетпейт. Доктур кызым болосуң, доктур кызым болот. Мен ал убакта оюмда деле жок болчу, что мен ушул профессиянын ээси болуп чыгам, ушул профессияны алам. Жетишиме көп кыялдандым, кыйынчылыктардан өттүм. Обычный школдо окуган жокмун. Мен ошо атайын школдо окугандыктан мен брайль менен окудум, мындай точкалар мененчи. Биздин жашоо менен мындай адамдардын жашоосу эки башка да. Бул экөөнү салыштырып такыр болбойт. КГМАга ошо барганда экзамен алабыз, даярдангыла деп вопросторун берип койду да. Экзаменге барып, экзаменди тапшырдым. Эми экзамен как обычно эле өтөт, бирок аякта устун алат да. Биздики ошо көз боюнча устун алат да. Бирок биринчи курс, биринчи семестр мен үчүн өтө оор болду. Ал лекцияларды жазганга туура келбейт да. А мен беркиндей такылдата албайм да анан. Себеби мен точка менен жазам да. Мен лучше диктофон колдонушум керек дедим да. Диктофон коюп угуп отура берчүмүн. Анан ал диктофонду алып келип, ошону кайра ошо брайльча жазчумун да. Брайльча жазганда ал момундай тетрадьтар чыгат да, чоң-чоң. Ошолорду кечке окучум, залга барып алып, читальный залга барып алып 9-10 иштейт КГМанын ичиндеги. Аякка отурам. Аяк жабылганда общаганын ичинде читальный зал бар. 4-5ке чейин отурчумун. Аякта мен анан башка мамлекеттин студенттери отурат. Алар ошолор менен эле чогуу отура берчүмүн да. Ошояктан бир эки дос баланы таап калдым. Экөө индустар да. Биз үчөөбүз ошо күндө отурчук ошакта. Мен брайльча окуйм, тигилер мындай окуйт. Алар аябай таң калды. Себеби алардын мамлекетинде бизге көзгө каралгандай условиялар аларда каралган эмес дейт да. Медицина боюнча сабактардан өтө оор экен да. Бизди инвалид булар окуйт деп эч ким поблажкамда эме кылган жок. Почти что половинасын лекцияны жатташың керек. Мен негизи кызыл деле албайт болчумун. Себеби бизде фармакология деген предмет бар. Фармакология бул өтө оор предмет. Ошол предметтен мен агай деген менин фамилиямды алмаштырып 4 коюп койгон да. Мага 4 коюп койгондуктан байланыштуу мен баягы уже кызыл дипломго ишенген эмесмин. А мен көк эле алсам болду. Мага мен ошого эле ыраазымын деп отургам да. Анан кураторум жазып калды. Сенин сезим сени кызылга деп атабыз. Жакшы буюрса деп калды. Анан мен ага деле ишенген эмесмин. Кызыл десе эле ишенбей, баягы ощущением башкача болду да. Мен ушул биринчи курста жок мен эптеп 3 алсам деген кыз кантип кызыл алды деп. Медицинада окуш бул өтө оор да. Бул баарына биринчиден терпение керек да, чыдаш керек ал нерсегечи. Аякта дисциплина өтө катуу да. Ал школ анан башка университеттер менен салыштырып такыр болбойт деп айткым келет. Баарыңардын колуңардан келет. Биринчиден өзүңөргө ишенишиңер керек, экинчиден только желание керек да. Инвалиддин бардык түрүнөн да, бардык то есть сферада инвалидтердин колунан келет. Ал андай оорчулуктарга карабай, эмне жагат өзүңөргө, эмне жагат именно мен ошого баа берем да. Эмне жагат ошону алып кеткиле. Себеби жакпаса сен ал сферада иштей албайсың. Сен ал ошол жумушуңан удовольствие албайсың, сен такыр удовольствие албайсың, сен акча үчүн иштейсиң ал үчүнчү. А мен ошентип айткым келет, что акчанын эменин карабагыла, только өзүңөргө ишенгиле и бардыгы жакшы болот дегим келет. Бардыгынын колунан келет, только ишениш керек өзүнө и желание керек да.